Сүт азыгынын пайдасын жана зыяндуу жактарын билип алыңыз дагы сүттү туура пайдаланыңыз. Сүт өзүнүн курамында ден соолукка пайдалуу болгон көптөгөн азыктарды камтыйт. Мисалга ала турган болсок, кальций, магний, витамин D3-тү камтыйт. Ал иммунитетти бекемдейт жана нерв клеткаларын жакшыртат. Негизинде эле ден соолукка көптөгөн пайдалары бар. Муундарга да пайдасы бар. Ал эми сүттүн курамында казеин менен лакта альбумин болсо, бул булчуңдардын өсүүсүнө жана тканьдардын жаңылануусуна жардам берет. Ошондой эле сүттүн курамында рибофлавин жана цианокобаламин деген витаминдер бар. Ал нерв клеткаларын жаңылайт. Ошондой эле триптофан бар. Ал уйкуга жардам берет. Себеби анда мелатонин пайда болот. Жана кээ бир адамдарда сүткө болгон аллергия бар болушу мүмкүн. Мисал үчүн кээ бир адамда лактозаны көтөрө албашы мүмкүн. Лактаза деген фермент жетишпеген учурда. Жана ошондой эле кээ бир адамда казеинге же болбосо бета, лакта, глобулинге аллергия болушу мүмкүн. Бул адамдарда териде оорулар пайда болушу мүмкүн, угри чыгышы мүмкүн, аутоиммундук оорулар чыга башташы мүмкүн, же болбосо экзема же жаралар чыгышы мүмкүн, же ичегилери жабыркап сезгениши мүмкүн. Пайдалуу азыктар ичек аркылуу сиңбей калышы мүмкүн. Мындай учурда ал адамдар сүттүн альтернативасын ичсе болот. Мисалга ала турган болсок, сулууну же болбосо миндальдын же кокостун сүтүн ичсе болот. Буга кальций кошуп ичиш керек болот. Же болбосо козунун же эчкинин сүтүн ичсе да болот. Себеби ал жакта лактазасы азыраак болот жана казеин окшогон белоктору кичине жумшак, жеңилирээк болот. Жана сүттүн ферменттелгендерин ичсеңиздер болот. Мисал үчүн айран же кымызды ичсеңиздер дагы ал пайдалуураак жана зыяны азыраак болот. Сүттү ичип жүрүңүздөр, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга туура кам көрүңүздөр. Кошумча сурооңуздар бар болсо комментарийга жазыңыздар. Кошумча маалыматты описанияга жазып коебуз.